Салам достор, кандайсыңар? Мен бүгүн Билесиңби KG'ге келген көп суроолордун бирөөсүн тандап, косметолог-дерматолог Нурайым Салиевадан жооп алып берем. Суроом болсо, беттеги майда бурыштардан кантип арылса болот? Саламатсызбы? Саламатсызбы. Бул суроолор көбүнө кызыктырса керек. Беттеги майда бурыштардан кантип арылса болот? Кантип алдын алса болот? Беттеги майда бурыштар деп мимикалык бурыштарды айтып атасызды. Мимикалык бурыштар көбүнчө ошол 25 жаштан кийин пайда болот. Себеби дегенде биз көбүнчө эмоция билдиребиз. Күлгөнүбүздө, кайгырганыбызда же болбосо бирдемкеге таң калганыбызда биздин булчуңдарыбыз иштеп баштайт дагы, бетибиз бир жерден эле бүктөлө берет. То есть күлгөнүңүздө бетиңиздеги бул жерлериңиз кечке бүктөлө бергенден бир тырыш пайда болот. Анын деген причинасы именно булчуң болуп аткандыктан сизди күлбөй коюңуз же болбосо таң калбай коюңуз деп айта албайбыз. Дегенде өзүңүз дагы ошол эмоцияларыңызды мындай контролировать эте албайсыз. Көнүгүү жасап атканда адамдар ошол кыймылдарды кайра баштан кайта алып турат да, эртең менен кечиндечи. Ошону эгерде бат кыла берсе, бул тырыштарды ого бетер күчөтүп салат. Ошондуктан атайын көнүгүүлөр жардам берет деп ойлойм. Алар деген кайрадан бурыштарды күчөтүп салышы мүмкүн. Демек, мимиканы мындай туура пайдаланыш керек, колдонуш керек. Мисалы үчүн өтө көп күлө бербей, эмоцияны башкарган. Жок, эми сизди өтө көп күлбөңүз деп дагы айта албайм. Себеби дегенде күлгөн жакшы. Могул жерде морщинка пайда болот, аябай көп кайгырганыңыздан же болбосо бирдемкеге мындай кыжаалат болгонуңузданчы. Ошону гана азайтыңыз деп айтмакмын. Бирок эгерде сиздин жашооңузга бул деген аябай көп тоскоолдук кылып атса, атайын инъекционный методдор бар. Мунун бири ботокс. Ботокс менен ошол булчуңду токтотуп койгонго күчү бар да, 6 айга. 6 айга сиздин эмоцияңыз бар болот, бирок канчалык көп мындай жакшы билинбейт. Ошону кааласаңыз жасап турсаңыз болот. 6 айда бир жолу. Массажды кылса кетеби бурыштар? Массаж деген ошол булчуңдарыңызды бир аз расслаблять этип турат. Ошондон гана бир аз жазылгансып, аракетинде жазылганга окшоп турат, бирок толук ал деген андан дагы жайылбайт. Демек, кабыл алыш керек ошол нерсени? Же кабыл алыш керек, же болбосо ботокс, же болбосо башка методдорго көңүл буруш керек. Чоң рахмат. Мынакей достор, беттеги майда бурыштардан кантип арылса болот деген суроого Нова клиникасынын косметолог-дерматологу Нурайым Салиева жооп берди. Өзүңүздөр жоопту уктуңуздар. Сиздерде дагы кошумча суроо пайда болсо, комментарийге жазсаңыздар, мен сөзсүз түрдө жооп алып берүүгө аракет кылам. Саламатта калгыла.